Мен Аманкулова Аида Мукаммедиевнамын. Ысык-Көл областына караштуу Түп районунда Акбулуң айыл өкмөтүндө депутатмын. Мектепте мугалим болуп иштеймин. Ушул созывка депутат болуп шайлангандан бери эле мен ушу Көкөй айылдын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча айылда садиктер салынса дейм, айылда типовой мектептер салынса дейм, ошого күрөшүп келатабыз. Биздин айыл кичинекей айыл, бирок биздин айылыбызда мурун эме болгон экен. Ысык-Көл сельскохозяйственный техникум. Ошонун зданиялары көп. Ошол зданияларды кайра иштетип, ошолорго биз жаңы бир жашоо берсекпи деген ниетке чуркап жүрөбүз. Бирок поскольку ошол зданиялар муниципальный эмес, государственный болгонуна байланыштуу биз ошол зданияларга эчтеке кыла албай атабыз. Ошонун үстүндө иштеп, ошонун үстүндө күрөшүп келатабыз. Проблемалар көп айыл жеринде. Анан мен бул тренингтен күтүп аткан аябай мындай үмүттөндүргөн нерсе ушул айылдагы айымдардын потенциалын көтөрүп, лидерликке чыгарып, ошо айыл үчүн чуркаган эркек мырзаларыбыз деле иштейт деңиздерчи, бирок мындай аялдар мындай более мындай ишти аягына чыгара иштешет да.